Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат. Зикр бул өтө жеңил ибадат экен. Атайын зикр кылыш үчүн бизден атайын убакыт, гусулдар талап кылынбайт экен. Зикр кылыш үчүн бизден бир эле тилибиз жана жүрөгүбүз жетиштүү болот экен. Зикрди биз ар кандай учурларда жасай берсек болот экен. Отуруп, жатып, туруп, көчөдө басып баратып, үйдөн тамак жасап атып, үйдөн бир жумуштарды жасап атып, тилибиз менен гана айтып, жүрөгүбүз менен сезип турушубуз керек экен. Ошол жетиштүү болот экен. Зикр бул жеңил ибадат, бирок Аллах Таалага өтө жаккан бир жакшы, сүйүктүү ибадат болуп эсептелет экен да. Хадисте келген: "Ла хаула ва ла куввата илля биллах", Аллахтын казынасынан деген. Мунун мааниси Аллах Тааладан башка ишенип таянар улуу күч жок, улуу кудурет жок дегенди түшүндүрөт экен. Эң бир сонун зикрлерден экен да булчу. Кимде ким кайсыл бир ишти баштаардан мурда, эгерде анын башына кайгы капа келе турган болсо, кыйынчылык, түйшүк келсе, бир сонун идеяларды жарата турган болсок, пландарыбызды аткаруу максатында болсо, ооруп дарылануу максатында болсок, дарыланайын деп атсак, бир ишти баштаардан мурда ла хаула ва ла куввата илля биллах деп Аллахка кайрылуу менен ошол иштерди баштай турган болсок, албетте ал ишке сөзсүз Аллах Тааламдын жардамы келет экен. Пайгамбарыбыз айтат: Аллах Таалам хадиси кудсиде үммөтүңөргө эртең менен үммөтүңөргө айт. Эртең менен 10 жолу, кечинде 10 жолу жана жатаарда 10 жолу ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айтсын. Жатаарда айткан болсо, анда дүйнөнүн балесине, кечинде айта турган болсо, шайтандын азгырыгына, жана эртең менен айта турган болсо, оор каарга, бул дүйнөнүн кыйынчылыктарына туш болбойт деген экен. Дагы бир хадисте Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла хаула ва ла куввата илля биллахты айткан адамды 99 дарттан сактайт. Алардын эң эле жеңили бул муң оорусу дейт, кайгы муң дейт. Көрдүңүзбү? Ла хаула ва ла куввата илля биллах сөзү бүт ооруга шифа дейт. Бүт кыйынчылыгыңызды чечет дейт. Кандай сонун сөз, сиздин жашооңузду өзгөртө турган сөз. Дагы бир пайгамбарыбыздын доорунда бир окуя болгон. Пайгамбарыбызга бир киши, бир сахаба кайрылат: "Эй Аллахтын элчиси, менин балам Курайштердин колуна түшүп калды, душмандардын колуна түшүп калды. Аны түрмөгө камашты, ал жакта аны азаптап атышат. Эй Аллахтын элчиси, жардам бер деп келет." Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла хаула ва ла куввата илля биллах сөзүн көп жолу айтсын дейт, чын жүрөктөн көп айтсын дейт. Сиз да айтыңыз дейт, атасына да айтат. Ошондо ошол кабарды эптеп баласына түрмөгө жеткирет ошол кабарды. Андан кийин эртең менен баласы үйүнө жетип келет. Ошол күнү кечинде баласы ла хаула ва ла куввата илля биллахты кечке кайталап айта берген, ла хаула ва ла куввата илля биллахты Аллахка жалбарып айта берген. Аллахтын кудурети менен анын колунда байланып турган кишендер ачылып, эшик ачылып, төөлөрдүн башчысы чуркап келип, аны өзү жашаган жакка алып жөнөйт. Төөлөрдүн артынан төөлөрдүн үйүрү алардын артынан ошол айылга барат. Көрдүңүзбү? Ла хаула ва ла куввата илля биллах сөзүн айтуу менен ал сахаба түрмөдөн кутулду, байлыкты артынан кошо алып келди. Бул ла хаула ва куввата илля биллах сөзү биздин кедейчиликтен куткарат. Аллахтын жардамы менен, албетте, Аллахтын каалоосу менен. Ла хаула ва ла куввата илля биллахты айткан ушул эле замандагы дагы бир окуя. Кытайда жашы жетелектерди ошол чет жакка чыгарбай Меккеге ажылыкка бара алышпайт экен, ал жактанчы закондору ошого жол бербейт экен. Бир ошол жашы жетелек
бала ла хавля ва куввата илля биллахты көп айтып ошол Меккеге барыптыр. Меккеге барган чакта самолеттон түшкүчөктү ла хавля ва куввата илля биллахты кайталай берген. Анан баары сурашат экен, силерде мындай закон жокко, сен кантип келдиң, ажылык кылганга кантип келдиң деп сурашат экен. Ошондо ал бала чын жүрөктөн Аллахтан сурадым, мен ар дайым ла хавля ва куввата илля биллах тынбай айттым, Аллахтын жардамы келди, кыйынчылыксыз ажылыкка келдим деп айтат экен. Көрдүңүзбү, кандай эң сонун керемет сөз. Ушул сөздү көп кайталаңыз, өзүңүзгө адат кылыңыз. Бош кезде ла хавля ва куввата илля биллахты көп айтыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.